достор, биз буга чейин силер менен комуз черткенде жүн иштетүүнү жана дагы мончоктор менен иштөөнү үйрөндүк. Өткөн сабактарда үйрөнгөндөрдү унутуп калган жоксуңарбы? Достор, биз үйрөнгөн күүлөр эсиңердеби? Биз бүгүн дагы силер менен комуз күүлөрүнө кайрылабыз. Бүгүн биз достор жаштар маршы деген күүнү үйрөнөбүз. Анда сабакты баштайбыз. Көңүл бөлүп, дыкаттык менен жазып алгыла. Саламатсыңар балдар? Саламатсыз. Биз өткөндө обон күүлөрдөн черткенбиз. Токтоолдун кербезин черткенбиз, Атайдын панфиловун черткенбиз. Бүгүн биз күү көтөбүз, жаштар маршы. Бул күүнү деле экинчи муундан чертебиз. Сабакты баштоонун алдында комуз чертүүнүн 3 талабын эске салабыз. Биринчи талап: сол колдун кыймылы. Сөөмөй 1, ортоңку кол 2, чыпалакты 4 деп белгилеп алабыз. Экинчи талап: Оң колдун кыймылы жана нотанын шилтөө эрежеси. Экинчи талап болсо, достор, оң колдун ыкмасы. Үчүнчү талап: Сол колду адаштырбай өз орду менен басыш, алмаштырбай көрсөтүлгөн манжа менен. Анан нотанын көрсөтүлгөн таягына карап кол шилтемей. Үчүнчү талап, достор, нота менен колдун байланышы. Кайсыл кылда турат? 1. Кайсы кол менен басабыз? Ортон. Каяка чабабыз бобрекени? Ылдый. Эч белгисиз, Каяка чаба турган болдук? Ылдый. Биринчи кылдын ортонун баскыла. Менин колум карагыла. Тегиз. Мына ушуну биз 4 жолу чабабыз. Стоп. Мунун желеги жок. Көрдүңөрбү? Кана чаап көрөлү. Колду кайройду көтөрөбүз. Тийген жокпуз, Муну тийгизбей көтөрдүк, Тийгизбей көтөрдүк. Эми бизки башка. Көрдүңбү? Биз желек бердик. Демек, биз кайры колду көтөрбөйбүз. Дагы ушул кол көрдүңөрбү? Баскыла, ылдый чапкыла. Кол ылдый жакта турат. Бул көтөрбөйбүз азыр. Биринчи кылдын чыпалагын баскыла. Кол ылдый жакта беле? Биринчи кылдын чыпалагын өйдөрүп тарткыла. Кана, момун чертебиз. Кайра. Дагы. Баштан бери. Шашпа. Көрдүңбү? Бул ылдам кетип атат. Ошон үчүн муну кайра жай чертели. Менин колум менен. Так. Момун чертели. Көрдүңбү? Кайры колду өйдө тартабыз. Анткени желекчеси жок. Көрдүңөрбү? Бул өзү бирге созулат. Бул бирдегиче чаап тартылат. Кайра кеткен. Bona 1 Düşündüңөрбү? Esebin. Kayra ettiğin. Tak, bunu ortasından bölüp bir gayrıkta bölüp koyalım. Bunu bir gayrıkta. Tak. Kiyinki gayrık şaşpay çertebiz benim kolum menen. Görüp atasыңарбы? Kaysı kol basat? Kaysı kılda görüp atasыңарбы? İyi.
Azamat. Bunu bir gayrektap esepledik. Baştan beri mi? Jay çertemiz benim kolum bilen. Qanday belgi dedik ele? Eki jol qaytalay. Екі жол қайталау белгісі. Демек, бaba biri-birinin qarab тұрған көздерін için екі қайталайбыз. Gördüңөр mü? Мұны менен тетчерге чейін. Мындан барабыз, қайра bir жерден қайра келеміз. Ал эми бияга қайталанбай қалды. Көрүп атасыңарбы? Қана эми чогуу чертелде қайталоосу менен чертели. Қайталайбыз. Келем кыял экөөбүз. Қайталайбыз. Достор, силер жаттап калдыңарбы? Анда келгиле дагы бир жолу ойноп көрөлү. Кайталайбыз. Бакытбеков Намыс Қошқар районунун Нинақан Жүндүбаева атындагы Нинақан Жүндүбаева деген ел акыны болгон. Билесиңерби? Ошол Нинақан Жүндүбаева атындагы лицейдин 5-классынын окуучусу. Бу ырга жаңыдан даярдап жүргөн, ыр үйрөтүп жүргөнү болсо, эжеyi Gence Кубатова. Sen ошо эжеңди үйрөткөн ырын ырдап берчи.
Азамат. Үйден ар бириң ушул нотаны канча көп чертип, комузга канчалык көп көңүл бурган сайын, кол өз эле үйүндү издеп таба баштайт. Эмки сабакта көбүрөөк аракет кылгыла. Ошол Нинакан Жүндүбаева атына мектептин 5 класс дедиңби? 5 классын окуучусу Бакытбеков намыстын аткаруусунда Кенже Кубатов эжеyi ыр үйрөттүр, ошону ырдап берди. Эмки сабакка жакшылап даярданып келгиле, эмки жолугушканга чейин жакшы тургула балдар. Силер бүгүнкү сабактагы ноталарды жазып алдыңарбы? Анда бош убактыңарда кайталап машык кыла. Көрсөтүүгө сунуштарыңыз болсо биз менен кабарлашсаңыз болот. Биздин дарек Бишкек шаары, Жаш гвардия бульвары 59. Телефон 65 66 41.